19 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошапат Иерусалимдеги өз үйүнө тынчтык менен кайтты. Хананинин уулу көргөч Жею Жошапат падышанын алдынан чыгып, ага мындай деди: «Эмне үчүн мыйзамсызга жардам бердиң? Эмне үчүн Теңирди жек көргөндү жакшы көрдүң? Ушундай кылганың үчүн Теңир сага каарданып жатат. Бирок сенин жакшы иштериң да бар. Анткени сен жүйүт жериндеги ашайра мамыларын жок кылдың. Жүрөгүңдү Теңирди издөөгө бурдуң». Жошапат Иерусалимде жашап турду. Ал Беер-Шебадан Эпраим тоосуна чейин жашаган элин кайра кыдырып, аларды ата-бабаларынын Кудай Теңирине бурду. Жүйүт аймагындагы баардык чыңдалган шаарлардын ар бирине өз башкаруучуларын койду. Ал башкаруучуларга мындай деп айтты: «Силер эмне кылып жатканыңарды байкагыла. Силер адамдын эмес, Теңирдин өкүмүн чыгарып жатасыңар. Өкүм чыгарган иштериңерде ал силер менен болот. Ошондуктан силерде Теңирдин коркунучу болсун. Абайлап иш жүргүзгүлө. Анткени биздин Кудай Теңирде адилетсиздик, эки жүздүүлүк, паракордук болбойт». Жошапат Иерусалимде лебилерден, ыйык кызмат кылуучулардан, Исрайылдын уруу башчыларынан Теңирдин сотун жүргүзүүгө жана талаш тартыштарды чечүүгө дайындап, Иерусалимге кайтты. Жошапат аларга мындай деп буйрук кылды: «Кудайдан коркуп, берилгендик менен, таза жүрөгүңөр менен иштегиле. Өз шаарларында жашаган бир туугандарыңар кан төгүү тууралуу, же мыйзам тууралуу, же осуят, көрсөтмө, каада салт тууралуу чыр-чатактары менен келишсе, алар Теңирдин алдында айыпка жыгылбаш үчүн, өзүңөргө жана бир туугандарыңарга Теңирдин каары төгүлбөш үчүн аларга акыл-насаат айткыла. Ушундай кылгыла, ошондо күнөөгө батпайсыңар. Мына Теңирдин ар кандай иштеринде силерди сурай турган баш кыйык кызмат кылуучу Амария. Ал эми падышанын ар кандай иштеринде калыстык кыла турган жүйүт тукумунун төрөөсү Исмайыл уулу Зебадия жана көзөмөлдөөчү лебилер алдыңарда турат. Бекем болгула, иш жүргүзгүлө, ошондо Теңир адилет киши менен болот».